Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен могурети бүгүн ушу мен деле бир оюмду айтып коеюн дедим эле ушу кыргыз элиме. Мен саясатчы эмесмин. Мен бир чиновник да эмесмин. Мен жөн эле ушул кыргыз элинин эле бир жаранымын, пенсиядамын. Анан ушу бизде көзүбүз бар, кулагыбыз бар, көрөбүз, угабыз. Кыргызда сөз бар. Ынтымак бар жерде ырыс бар жерде жылыш бар дейт. Анан бул кээ бир ушул кишилер бар экен да күн деле жакпаган, ай деле жакпаган. Мен эч кандай пактокор деген да сөз таап алдыңар, муну жөн эле паткалим деп эле айтчу элекпиз. Андай деле эмем жок, кызмат иштеген деле бир туугандарым жок, жөнөкөй бир пенсионермин. Анан эми азыркы ажабыбыздын иши эми сокур эле көрбөй деле укпай калбаса көрүп атабыз да. Жылыш бар, эмне деген иштер да болуп атат. Аны эми көрбөй атабызбы? Бүт Кыргызстандын 7 областында тең Кудайга шүгүр эмне деген жылыш болуп атат. Эми акырын барып кыбыраңырашат дегендей, элибиз тынч болсо, ар кандай ушак, ар кандай провокация эптеп эле бийликке келиш керек да булар эми. Аны баштан өткөрүп келбедик да. Мына 5-6 жыл тынчып калдык эле, Кудайга шүгүр жылышып келатат. Самолетторубуз учпай калды эле, черный списокко чыгып ал чыкты. Аэропорттор жасалып атат, темир жолу жасалып атат, үйлөр салынып атат, жолдор салынып атат. Мына биздин айылга дери ичинен бери бул союзда болгон иштер болот. Же ушуну да көрбөш керекпи? Же сокур болгула деп атабы, же дүлөй. Балама Алла Таала оору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз калам да жашоодо ошондой эле сезилет. Балам аты Умар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Анан эми бир ынтымакка келеби же эл бузарларды угуп жүрүп эмне болобуз? Бул өлкөнү жогот. Тиги Кытай басып алды, анан тиги эми алып келип жолун салып кетип атышат. Завод фабрикасы салып кетип атышат. Эмнеси жаман? Анан кандай жылабыз? Же ушу жанагы сайракандарды угуп эле өлкөбүздү эми анга түртөбүзбү? Мен ушу силер чакырып кетет элем ушу. Бул мен жөнөкөй эле бир пенсионердин ою. Мен ойлойм, мага окшоп ойлогондор да бардыр. Бул адамга, кээ бир адамга күн деле жакпайт, ай деле жакпайт. Бирөө суунун үстү менен басып баратса, ага да бирөө чыгып айтат экен, бул акмак чаба курганды билбейт деп. Эми мындай кишилер болгон экен, болот. Менин оюмча көпчүлүктү ою менин оюмдай эле деп ойлойм. Анан мен эмне дейт элем? Ар кандай ушундай провокация кылып атат, мына шайлоо жакындап атат. Эчтекеден тартынбайт экен да булар. Эчтекени көрбө, эчтекени укпа, антпе, минтпе деп эми көрүп атабыз да. Дүркүрөп кетпесек да жылып келатабыз да. Дагы Кудай урса тынччылык болсо жылабыз. Кыргызстандын 7 областында тең жылыш болуп атат. Не деген иштер болуп атат? Эми алына жараса келатабыз. Кымбатчылык эми карагыла да, дүйнө жүзү бүт кымбатчылык болуп атат. Анан эми мен элди чакырат элем ушу тынччылыкка, ар кандай бир провокацияга берилбей, биздин да бала бакырабызга тынчтык керек. Анан кыргыз эли дейт. Кыргыз өз элин жамандаган киши жакшы деле киши эмес да. Анан кыргыз мындай кыргыз эң жакшы тейлигенен меймандос, жакшынакай эл. Эми арасында кой аксагы менен миңдей темир болгон жерде дат болот экен. Кудай ушу даттардан сактаса экен. Элди мен чакырат элем ушу ынтымакка. Ар кандай бир провокация. Мен жөнөкөй эле мен айттым го, мен эч кандай бир чиновник да эмеспиз. Чиновник болуп иштеген да туугандарым жок.
Jönököy эле простой эле кыргыздын жаранын. Анан деги элди чакырат элем ушу өзүңөрдүн көзүңөргө ишенсеңер. Ар кандай бир сайраттандын уктук көн 35 жылдан бери эмне кылганын. Мен ушуларды айтам, булар бир кыргыздын шоруна туулган эмелер депчи. Кетпейт экен булар. Шуну мен эл журтка айтат элем, ушу тынчтык сактап азыркы жооздун мына кылып аткан иштерин менин сөзүм менен, өзүңдүн көзүң менен көр да, өзүң кулагың менен ук. Ошондой кыргыз элим, ынтымакка чакырам. Ар кандай өзүңөрдүн акыл ой жүгүртүңөр менен иш кылсаңар. Мендей ойлонгондо кишилер бардыр. Бизге тынччылык өлкөбүздүн астыга жылганы керек. Сак саламатта калыңыздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Мында президенттер мындай алгылыктуу жакшы иштерге жетишкендиктерди кылган эмес. Эл деле өзү баамдап калды, иштеп атат. Канчалаган үйлөр салынып атат, жолдор курулуп атат, темир жолдор курулуп атат, мектептер салынып атат. Ошо бардыгы эле жактан ошол өсүш бар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат. Кудай кааласа ал бүтсө, экономикалык өсүш дагы жакшы болот. Бул кумтөрдү ала албайчы эле көптөн бери колунан келбейт деп, аны алып азыр өкмөт үчүн бюджетке акчалар түшүп атат. Бул деле анын заслугасы президенттин. Канча 2016 жыл болсо керек, кумтөр боюнча дагы Россияда кол топтоо боюнча деле көп иштер жүргүзүлдү. Ошондо мен ошо Красноярскиде жашап жүргөндө, ал жерде активист Калыбек Жапаров бар эле, ал чуркап жүрүп 5000ден ашык колду топтоп анан бул жака жөнөткөндө, ал Калыбектин дагы ошо кумтөрдү кайтаруу боюнча өзүнүн салымын чоң 55 000 орунду ошо Орто Азия боюнча эң чоң стадион курулуп атат. Бул дагы өтө чоң жетишкендик деп эсептейм. Туризм боюнча дагы көп иштер жүргүзүлүп атат акыркы мезгилдерде. Ысык көлдө лыжа тебүүчү дүйнөдө ошол эң чоң лыжа базасы курулуп атат. Бул да туризм боюнча алдыңкы жакшы иштердин бири деп эсептейм. Кыргызстандын аброюн жакшы эле көтөрүлүп атат. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук комитетинин туруктуу эмес мүчөсү катары 150-200 өлкөнүн ичинен тандалып алынат экен. Мүчө болуп киргендиги дагы бул өтө чоң жетишкендиги деп эсептейбиз да Кыргызстандын. Былтыр старт берилди. Ысык көлдөн, Жети өгүздөн, Барскондон Кытай тарапка жол ачылып атат. Бул дагы экономикага жакшы өзүнүн таасирин тийгизет деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Азыр интернетте Сыргак Кенжебаев деген жарандын президенттин агасы жана анын үй бүлөсү бажы тармагына кийлигишип атат, бажы тармагынан акчаларды чыгарып уурдап атат деген бир жалган билдирүүсү талкууланып атат. Эми азыр жакшы билесиздер, бул бажы тармагы 2020 жылга чейин эң коррупцияга баткан, анан ошол жактан уурдап атат десе эл дароо ишене турган тармак болгон да. Ошол себептен бул модага айланып калган. Азыр президентти каралагысы келгендер ушу бажыдан анын агасы уурдап атыптыр деп бир жоопкерчиликсиз, бир эч кандай фактыга таянбаган ушагын кээ бирөөлөр талкуулап, ушундай болушу мүмкүнбү деген бир шек саноого түртүп койду да. Ошо 2020 жылга чейин бажынын кирешеси бир 20 миллиардтын тегерегинде эле түшөт болчу. Мына 2021 жылы 46 миллиард 900 миллион сом түштү. 2022 жылы 74 миллиард сомго жетти. 2023 жылы 111
1,5 миллиард сом киреше түшкөн. 2024 жылы 123,1 миллиард сом, өткөн жылы 2025 жылы 157,4 миллиард киреше түшкөн. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу бажы тармагынын кирешеси учурда 4,5 эсеге көбөйдү. Мына эгерде уурдалса, тонолсо, мурдагыдай коррупциялык схемалар болсо, мындай акча түшмөк эмес да. Азыр сиздерге бажы тармагында кандай реформалар болду? Кантип ушул акчалар 4-5 эсе көп түшүп баштады? Көрсөтүп беребиз. Мына микрофон тагып ал. Бул кырдаалдык борбор мамлекеттик бажы кызматынын. Азыр Тимур бул жакта башкармалыктын башчысы. Ооба, мен долбоорлорду ишке ашыруу жана соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү башкармалыгынын башчысымын. Бажы кызматы бүгүнкү күндө бардык этаптарды толук бойдон санариптештирип, жаланган маалыматтык система аркылуу иштеп калган. Автоунаа болобу, башка транспорттук каражат болобу келгенде бизден өткөрмө жайдан өткөндө ачсаңыз бир Азыр мисалы тор картты ачкылачы мисалы. Тор картты. Ушул мезгилди көрсөтөт, э? Ооба, бул бүгүнкү күндөгү таризделген өткөн учурда, мисалыга бүгүнкү күндө өткөн автоунааларды көрсөк болот. Өткөрмө жайга киргенде сүрөтү системага түшөт. Автоматтык түрдө ал жакта кызматкер аралашпайт. Бул камералар 24-кө жетип толук бойдон иштейт. Андан кийин бардык өткөрмө жайдагы жайгашкан биздин органдар өздөрүнүн контролдук иштерин жүргүзүшөт, уруксаттарын беришет. Кийин бажы кызматы, эгерде ал жүк ташуучу унаанын ичинде товар боло турган болсо, декларацияны чыгарып туруп, жана дагы бир айтып кетүүчү нерсе, навигационный пломба деп коебуз. Ошондой пломбаны илип туруп, ички тариздөөчү жайга жөнөтөт. Чек арадан өткөн автоунаа биз бул жактан GPS технология аркылуу кантип Кыргызстандын территориясында өзүнүн маршрутуна келе турганды тууралуу толук бойдон тарыгы чагылдырылат. Мисалыга бул машина кайсы жактан чыкты, ичинде кандай жүк бар, кайсы жүк менен кирди, жана растаможка болгонго чейинки маалыматтын баары ушул жерде бар. Ооба. Мисалыга картаны ачып көрсөңүз, бул жакта тарыхы көрүнүп турат. Тор карттан бул автоунаа кирип туруп, биздин негизги жолдор аркылуу GPS менен толук бойдон чүй өрөөнүнө келип туруп, бүгүнкү күнү тариздөөчү жайга жайгашкан. Тарыхы толук бойдон системада чагылдырылган. Ошол эле учурда ичиндеги эмне товар жүктөгөнү тууралуу, кайсы товарды алып кеткени тууралуу толук бойдон маалымат көрүп турсак болот. Кийинки этабын көрсөтүп койсок деле болот. Айтсаңыз, бул автоунаа мисалы кант ички тариздөөчү жайына келиптир. Номерин жазсаңыз, мына көрсөк болот. 188 AGL номериндеги автоунаа каражаты. Кант ички тариздөөчү жайына келгенде, кире беришинде деле жанакы чек арада турган камера сыяктуу эле камера толук бойдон тартат. Биз навигациондук пломбаны колдонобуз. Андан тышкары толук бойдон бардык бул автоунаанын жана товарлардын тарыхы системада чагылдырылат. Быйыл коюлган план канча, анан түшкөн каражат? Счетчик деп айтпай коебуз, бул онлайн иштейт. Ар бир учурда декларациялар аркылуу бюджетке түшкөн акчасы эсептелинип кранга чыгарып турат. Мисалыга бул 12 айдын төлөмдөрү көрсөтүп турат. Эгерде бул жылдыкын алсак, мисалы январдан баштап февраль, март, апрелге чейин, июль айында биз бул жылдын эң көп чогулткан учурубуз болду да. Ошондо 18,5 миллиард. Бир айда 18 миллиард. 2020 жылга чейин кээ бир жылдары бир жылда чогултулган, туурабы? Ооба. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, система чоң машина болобу, жүк ташыган машина болобу, пустой машина өтө баарын ушинтип туруп, карап текшерип турат. Эч ким ал жерден буйтап өтүп, же болбосо бир каттабай жүктөрдү чыгарып ийе турган схема жок. Буну
онлайн президент да карап турат, канча машина өткөнүн, укук коргоо органдары да карап турат, министрлер кабинетинин төрагасы карап турат. Ынтымак ордодо дагы ушул биз көргөндөй эле кырдаалдык борбор бардык тармакта, курулуштарда, алтын кендерде, ушул бажыда, салыкта бардыгын онлайн карап турат. Азыр эч ким алдай албайт. Ошон үчүн кирешелер көбөйдү. Мына Сыргак Кенжебаев дагы бир калпты айтып атат. 2014-жылы лаборатория курдум эле, азыркылардын ошого иштете албай, акылы жетпей турат деп. Бул дагы жалган. Мурда ошо келген жүктөрдү тейлеген, кызмат көрсөткөн, анан киреше тапкандык 11 жеке терминалдар кызмат көрсөтүп, ал кирешелер мамлекетке эмес, ошол жеке адамдарга кетчү. 2023 жылы Бажы инфра түзүмү деген мамлекеттик ишкана өзүнө алып кызмат көрсөтүп баштаган. Ушул жана Сыргак Кенжебаев айтып аткан аймак мурда саз болуп каралбай шарты жок турчу. Азыр ишкана аны иреттеп 38 гектар жерди бетондоп, тиешелүү шарттарды түзүп, жаркыратып оңдоп койгон. Учурда бул ишкана ай сайын 120 миллион сомдон киреше таап атат. Жылдык кирешеси миллиарддап көбөйгөн. 23-жылы моундай кичинекей бир жол бар болчу мояка. Бияк болсо бир 2,5 гектар мындай шагыл түшүп турчу да. Андай деле мында шарт жок болчу. Анан бир бүтпөгөн бир лабораториянын имараты бар болчу. Сыргак айтып аткан. Ошол болуп атат. Анан эми биякта азыр 38 гектар полностью моундай бетондолуп, моундай шарт болуп атат. Ар жагында участник деп коет. Бизнеске да шарт түзүлгөн, брокердин өзүнчө отурган намазканасы бар, столовый бар. Торгарттан киргенде аяка биз азыр жана электронный навигационный пломба деген бар. Ошол пломба тагылат. Ал бияка келечекте 1 мүнөт дагы токтобой бияка биздин ситуацион центр көрүп турат ошону. Кандай жол менен кетип баратат, канчага машинеси, май куйганы канча болуп атат. Аны келип туруп бияка келет. Пломба ушулбу? Пломба деген могул. Пломба деген бул ачылбайт. Бунун ключу жалгыз гана ошо биздин жана сотрудниктер ачылат. Ачылганда дагы бизге бул интернетке кошулган ситуацион центр көрүнөт. Кайсы сотрудник ачты буну? Буну жолдон бери ачып кайра жаап койсо болбойт. Же болбосо араматып кете берет. Бул минус 40 градуска чейин суукка да чыдайт. Плюс 50-га ызыкка да чыдайт. Үзүлбөйт. Бул полностью үзүлбөйт. Бул полностью бул жана самареттештирилген, жана АИС деп коет, автоматизированный информационный система. Ошо менен биз көрүп турабыз. Мамлекеттик бажы инфраструктурасы ушундай 5тен көп терминалыбыз бар. Ошто бар, Жалал Абадта бар. Азыр дагы жаңы немелер салынып атат, терминалдар. Мурун мисалы үчүн 23-жылы визге өткөндө биякта мамлекет өткөнгө бир 10 миллион сомго жакын акча түшчү. Азыр айына 120 миллиондон өйдө акча түшүп атат айына. Биздин мекеменин кирешеси ошо бир эмди жылы буйруса бир 4 миллиардка чыгабыз деп турабыз. Мындай айтканда ошо 23 жылдары өзүнүн айлык налогторун төлөй алчу эмес да. Бул жана ГПТИ деп койчу, жана мамлекеттик ишкана бажы инфраструктурасы деп. Айтып аткан лаборатория, могул лаборатория болчу, могул имарат. Бул мындай бүтпөгөн бир имарат болчу. Тиягын неме басып кеткен, жана крышасы аккан бир мындай айтканда эптеген эле бир имарат болчу. Буну биз алып до конца ремонттоп, азыр биякта Северо-Восточный таможнянын немеси отурушат, кызматкерлери. Сөз болуп аткан Сыргак Кенжебаев тууралуу да кызыгып интернеттен маалыматтарды издеп көрдүм. Сиздер да ачып издеп көрсөңүздөр болот. 2019-жылы бир инвестор алдап $350,000 алып коюп кылмыш козголгон далилдер жүрөт. Негизи эле мына жүрүм туруму, өзүнүн жашоосу бүт эле алдамчылык, мошенничество менен алектенген адам экен. Эми ушул алдамчылык менен жүргөн, туура эмес жолдо жүргөн адам калптарды айтып атат да. Калптарды айтып, сиз менен бизди ишендиргенге аракет кылып атат. Сыргак Кенжебаев менен Сабыр Жапаровдун
видеосу чогуу сүрөттөрү каяктан чыгып калды деген суроо болушу мүмкүн. Мен да кызыгып телефон чалып Сабыр агадан сурадым, кантип видеодо чогуу жүрөсүздөр, мурда кийин таанышып белеңиздер десем, бир агро тармагындагы бир идеяларды айтып, Европадан бир инвесторлорду алып келейин деп аттым эле деп аябай бир жакшы сунуштарды айтып келген дейт. Анан чакырган дейт. Чакырып офисине барганбыз дейт. Ошо сүрөттөрдү да карасаңыздар, Сыргак Кенжебаев төрдө отурат, Сабыр Жапаров столдун берки төмөн жагында отурат. Ошондо тартып алыптыр. Экинчиси ошол агро тармактагы бир долбоорлорун айтып, ушул машинеде чогуу отурдук эле дейт. Эми адам менен адам жолугат, адам менен адам бир машинеге түшөт. Бирок ошодо дагы мындай адамдын мындай ою таза эмес экенин түшүнсөңүздөр болот да. Адам Сабыр Жапаров уктап атса, бул акырын видеого тартып атат. Демек бул алдын ала эле бир жаман ойлору болгон. Эми бул уктап аткан адамды акырын видеого тартып алуу, бир арам максаттарга колдоном деп алдын ала максат коюу, бул жүрүм туруму жакшы адамдын иши эмес. Урматтуу туугандар, мындай көп учурда ушул өлкөдөн чыгарылган же качып жүргөн адамдар азыр оозуна келген калпты жалган жалаларды айтып коюп атышат. Ага айрым биздин мекендештерибиз ишенип, талкуулап, сөз кылып, мындай бир маани берип атышат да. Сиздерде ушул учурдан пайдаланып, качып жүргөн, күндө ар кандай жалган маалыматтарды чыгарып, ошодон рахат алгандарды мындай ээрчибесеңиздер, ошолорго ишенбесеңиздер деп чакырат элем.